Ассаламу алейкум туугандар. Дагы бир үй чыкты. Ал үй бир чекеликте турат экен. 12 сотик. Мына забордон баштап, мына заборлорго чейин, тетиге чейин. Мына хоз постройкалары бар экен. Мал кармайтырган жер. Кирпичный үй экен, 2 квартирный. Бир жагы ушул сатылатырган үй. Мына банясы менен мына заборлор. Көптөн бери адам жашабай коюптур. Баасыны 150 000 рубль деп сурап жатат. Орустар көбүнчө эме кылбайт, ценасыны түшүп берсе 5-6 миң түшүп берет. Документтери даяр, келип туруп сразу регистрацияга турса болот. Ушундай жакшы көчөдө турат. Дальше уже жайлоо башталат. Баягы биринчи, экинчи чыккан үйдүн көчөсүндө эле турат. Дальше жайлоо кетет, арты дагы жайлоо. Мындай заборчиктери менен кирпичный. Мындай кирпичный үй, мынакей. 2 квартирный. Азыр ичине кирип тартайын. Эшиги мындай жыгачтан экен, верандасы бар экен. Көптөн бери адам жашабай коюптур, чыныгы. Ушундай акыбалы ушундай, мына такта пол, жыгач, бягы кирпич. Бул өзү пристройка кан экен. Жакшы бир эшик коюптур, Кытайдын эшигиден. Ичи паровой отопление экен, печка. Үй действительно жашабай коюптур. Отопленияны бир аз ремонт кылыш керек. Терезелери мына жерде жыгачтан экен. Батареясынын жарака кеткен жерлери бар экен. Бир аз биякта действительно ремонт кылыш керек экен. Мынакей печка, полдорду краска кылынган. Жууп тарап тазалап койсо, потолоктор бетонный плита экен, плита перекрытия экен. Мынакей зал. Бул спальный комната. Ушундай бир аз мебель-себилдери бар экен. Колдон келгенче булар дагы мындай ремонт кылыптыр. Эми пластиковый айнектер экен, мына фронт жактар, көчө жактан эшиктери, эски эшиктер, жыгачтан мына коридор. Мына киргенде мына бул коридор, сол жактан кухня, оң жактан зал, спальный комната. Мына жерде дагы санузел бар экен. Санузел деп, ванный комнатаны деп айтат. Мына ваннасы менен. Бирок бул эски. Свет включается, да? Вот эта кнопка. Бирок кенен экен. Бул квартира действительно кенен экен. Мындай ванны бар экен, ичинде суу менен. Мындай жерде спальный комната бар экен, мынакей. Кроваттары менен спальный комната, палас-саласы менен. Мынакей. Бул жактын комнаталардын терезелери жыгач экен, жыгачтан экен. Бул мына туалет бөлүгү экен. Смещенный санузел экен. Бул баягы залдын спальный комнатасы. Туугандар, мына жердеги спальный комнатаны эшиги бар экен ар жактан. Ошол мына свет бар экен, счетчик бар экен. Долгов нету за свет, за мусор. Окей. Үй мына ушундай экен. Азыр мына көчөгө чыгып, сарайыны тартып берейин. 12 сотик участок, үйдү 150 000 деп сурап атат. Мына баня экен. 150 000 деп сурап жатат. Мына ушу хоз постройка 2ге бөлгөн экен. Мына соседка дагы, өзүнө дагы. Бияка билбейм канча мал батат. Бирок 12 сотик жер экен, чыныгы. Артында бош жерлер бар. Аны үйдү сатып алгандан кийин өзүңүздөр өкмөт менен дагы сүйлөшүп, эмени алсаңыздар болот. Дальше жерди узаконить этип, бир 50 сотик, 70 сотиктей мындай углярка бар экен, баягы көмүркана. Айткандай көмүркана, бирок муну малкана кылат биздикилер. Албетте биздин кыргыздар, мусулмандар эч качан мындай жерди көмүркана кылбайт. Азыр мына жерде отундар бар экен, мына таяр казан кайнайтырган мына бочка бар экен. Дальше мына кирпичный имарат бар экен. Азыр ачып көрсөтөм. Ичинде мал кармайтырган. Бирок ачылат экен. Азыр мына мал кармаса боло турган тактай, пол тактайлары менен мынакей бетонный перекрытие плиталары менен сонун экен. Жакшы, мына потологу дагы бетонный экен. Вот. Анан мына жерден кандай десем дагы кичинекей бир тоокана экен бул. Бирок биздикилер билет эмне кылышты. Албетте тоок кармабайт, келип туруп жылкы байлайт. Пол такта экен. Мынакей сарай. Өтө эле чоң деп айта албайм, бирок менин пикирим боюнча бир 10 баш уй бататырган бир жакшы имарат бар экен. Ошону бир аз колдон учурбай 150 000 рубльга
Алыңыздар, мына баягы жер, мен айткан жер. Көрүңүздөр, мына ушул жер тетигичи трубага чейин закондуу алардыкы. Андан кийинки жерлерди уже өкмөт менен сүйлөшүп алсаңыздар болот. Дальше жайлоо малды айдап кете бересиздер. Ошол туугандар, сыртынан үй мындай турат. Тасманы кичинекей кылып тартайын. Аябай узарып кетип атат, телефондун памяттери да жок болуп атат. Ошол достор, 150 миң сурап жатат, документ даяр. Кыргызстан жараныбы, Өзбекстан жараныбы, Африка жараныбы айырмасы жок. Келип алса болот, регистрацияга туруп, каттоого туруп, өзүнө жеке менчик мүлк катары өткүзүп, 15 күн ичинде документ алса болот. Достор, ойлонуңуздар, чалыңыздар, саламатта болуңуздар. Вот. Үй жаккан болсо чалыңыздар. Мына жерде кошуна армян бар экен. Мына үй дагы көптөн бери туруп сатылып кеттир. Ошо Молодежная 1 деп турат. Балким ошол көчө. Ошо ойлонуңуздар, көрүңүздөр.